Жалпы Leylek району боюнча 6800 гектар жер өздөштүрүлөт дедиңиз. Аябай жакшы. Кудайга шүгүр, бизде өзү Leylek районунда 7800 гектар эле сугат жерибиз бар. Ошонун 50% насос менен чыгат. Bir бürgөндө айыл өкмөтүдө 6,5 гектар жер бар эди. Кудайга шүгүр, мына азыр дагы 3000 гектарды кошуп 9,5 гектар жер. Leylek районунда 130 000 калк жашайт. Сиздин ушу маани беришиңиз бүгүнкү биздин элдин атынан сизге чоң рахмат. Эми айрыкча мен айтайын дегеним, арка зонасы бу Кыргызстандын кушкасы да, эң жылуу, эң ысык жер. Жүзүмүз, өрүгүбүз, биздин өрүк шоколадтардан ширин. Сорма Шарбеч. Чындыгында да. Эми ошону бул өзүнүн нугу менен барган суу барбаса, ал жерди сакташ кыйын. Рахмат. Эми биз кыска. Эми экинчи маселе Кулундудагы. Кулундуда ошо Ысак Разаштын учурунда салдырган каналды атабыз өзү келип айткан экен да. Биз канал салдыңар десе, арык салган экенсиңер деп. Ошол азыр 3 куб гана суу келет. Эгер ошо 12 куб суу ата турган кылып расширение кылып берсе, ал жерде дагы 1800 гектар жер дагы өздөштүрүлөт да. Ошондо муну дагы айткым келет. Жаңы айыл аймагында 2300 гектардан ашуун жүзүм бактар болгон. Бүтүндөй республиканы коңшу мамлекеттерди жүзүм бак менен биз камсыздап келгенбиз. Анан бизде 2 винозавод иштеген Жаңы айыл аймагында. Азыркы күндө ошол союз убагында винозаводдор приватташтырылып, винозаводдор иштебей, жүзүмдөрдүн 70-80% такыр жок болуп баратат да, жок болуп кетти десек да болот. Эми сунушум ошол жүзүмдөрдү биз жандандырсак, ишке ашырсак, биз бүтүн республиканы, аз бизди Тажикстан камсыз кылып атат, бүтүн республиканы жүзүм менен камсыз кылат элек да. Бизге көп жылдык мөөнөттүк кредиттерби, пайызы жок. Же болбосо мамлекеттен суда бересиздерби, ушул жагын кара берсеңиздер, чоң рахмат. Эң алыскы татаалыраак аймакта жашаган Leylek районунун элинин турмушу сугат жердин тардыгы киши башына 7 сотуктан туура келген. Ошондой эле суунун тартыштыгы маселесинде бир нече жылдан бери Leylek районунун эли башка биздин Баткен областынын райондоруна караганда өтө эле башка жака чүйгө көчүп кетүү, ошондой эле Россияга кетүү сыяктуу азыркы күндө дагы мына ушул абал орун алып келе жатат. Эң негизгиси биз жаштарды жумуш менен камсыз кылып, кармап калуу мүмкүнчүлүгүнө толук жетише албай жатабыз. Өзүңүзгө белгилүү Кулунду айыл өкмөтү бардык 6 айылы тең Тажик Республикасы менен чектеш жайланышкан. Мына ошолордун ичинен Кулунду айылы, интернационал айылы чек ара статусуна кирген эмес. Калган айылдар киргени менен мына ушул айылдардагы чек ара статусуна кирип, чек ара статусуна байланыштуу жеңилдиктер берилсе жакшы болор эле. Leylek айылында Leylek атындагы орто мектеп, Leylek деп аталган. Ошол мектеп ашарык менен салынган. Азыркы күндө 3 сменада окуп атат бул жерде. Өтө көйгөйлүү маселе болуп, анан класс каналары тар, каналардын ичинде сөрүлөр орнотулган. Бул эски союздан калган дүкөндүн үстүнө курулган болчу. Азыркы күндө 48 миллион 676 миң сомго сметалык баасы такталып, бирок титулдук листке кирди деген маалыматты бизге беришти. Сиз ушул маселени өзүңүз көзөмөлгө алып, быйылкы жылга киришине жардам берсеңиз. Биздин бүгүн Көйгөй Аар айылында Белалма орто мектеби 1887-86 жылдары курулган. Мына ошондон бери бир дагы капитальный ремонтко кирелек. Бүгүнкү күндө абалы эскирип, өтө начар абалда. Мурда 1000 окуучу окуган болсо, бүгүнкү күндө 610 окуучуга гана орун бар. Бирок 700дөн ашык окуучу билим алып атат. Ушуну капитальный ремонтко деп биз кайсы министр жаңы келсе, кат түрүндө жолдоп барбаган жерибиз, баспаган кадамыбыз калбады. Ушуну көңүлүңүзгө алып, биздин мектепти капремонтко коссоңуз деген элдин көйгөйү бар. Биздин берк суу, тешик, суга суу долбоору бар деле. 2007-жылы сметалык документациясы 90% бүтүп, бүгүнкү күндө ошол боюнча калып кетти. Ушуга бир жардам берсеңиздер. Ал жерде
биздин 80% жерибиз насос менен суу ичет. Эгер ошол долбоор иштеп калса, бир кошумча дагы 500 гектар жер кошулуп, баягы жумуссуздук, анан миграция маселеси азаят да. Андан кийин мына суга суу маселеси. Биздин Катыраң айыл аймагында 3 айыл бар. Катыраң айылы, Баул өзгөрүш айылы. Бул биз жогорку органдардан азыр билгенибизге караганда Катыраң айыл өкмөтү гана турат экен, дагы өзгөрүш Баул айыл таза суу программасында жок экен да. Ушул жанагы 2024-жылга дагы программага ошол кошулуп калса жакшы болот деген ойду айтмакчымын да. Биз чек арада турганыбызга байланыштуу бизде көп жылдан бери томарка участкалар берилбей жатат да. Анан ушул көп үй бүлөлөрдө 3-4 үй бүлөлөр жашап атат. Ошого бизге трансформацияга жеңилдетип бергениңиз суранам да. 2018-жылы сиз келгенде мен 5-6 элдин көйгөйлүү маселелерин ушул жерде айттым эле. Ошол мен айткан 5-6 көйгөйлүү маселелерден бир 3-өө аткарылды. Ага сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Буга Баул айылынын Борбордук көчөсүнү асфальттап берди. Сизге рахмат. Ошондой эле Өзгөрүш айылына көпүрө куруу бүттү. Ал эми Катыраң айылындагы эски Лоток каналдын 3 километри реабилитацияга кирип азыр башталып турат. Эми ушул башталган каналдын реабилитациясыны мен сизден өтүнөр элем, өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Сүрүктүү шаарында Нооруз балдар бакчасы авариялык абалда турат. Ал атайын муниципалдык каржылоого өткөрүлүп берилген. Биздин ошол жеке ишкерлерди кыйнаган бир гана маселе бар. Бул жерди трансформациялоо маселеси. Биз мынакей жаш ишкерлер Москва жергесинен же болбосо башка мамлекеттерден мигрант болуп, аздыр көптүр каражат таап келип, ушул жерибизде эл үчүн кичи цехтерди, дүкөндөрдү ачалы десек, ал үчүн арзылаган 10-15 сотық, же болбосо 30 сотық кичинекей жер аянты керек болот экен. Жер аянтын алуу үчүн жерди сөзсүз түрдө трансформациялоо зарылчылыгы келип чыгат. Ал эми жерди трансформациялоо үчүн өзүңүзгө белгилүү бардык министрлердин кароосунан өтүп, премьер-министрибиз кол койгондон кийин гана ошол жерди трансформацияласак болот экен. Өткөндө премьер-министрибиз бир жакшы сөз айтты эле. Мынакей айыл жерлеринде таштанды таштоочу жерлерди уюштуруу, баягы мазарларга жерлерди трансформациялоо жана ошол ар кандай оорулардын алдын алуучу беккари чуңкурлардын уюштурууну ошол райондордун акимдерине трансформациялоо укугун берүү жагын айтты эле. Бул дагы азыркы күндө кечиктирилип атат. Жана ушул маселе менен катар эле ушул жеке ишкерлердин ушундай кичинекей жерлерди дагы трансформациялоо укугун ошол жергиликтүү райондордун акимдерине же болбосо мэрлерге же болбосо ошол облус жетекчилерине өткөрүү берүү жагыңызды суранабыз. Америкалыктар иликтөө жүргүзгөн экен, анан алар биздин партияга келип презентация жасашты. Америкалыктар жүргүзгөн иликтөө боюнча Раим Матраимов биринчи 10 саясатчынын арасына 14% ишеним менен кирип калыптыр. 2019-жылдын жыйынтыгы болгон да. 2019-жылдын ноябрдын аягында, декабрдын башында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 14% ишеним менен алдыңкы 10 саясатчынын катарына кирип калыптыр. Мен бүгүн факт ушуну гана айта алам. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча таасири канча экенин айтсак болот. 10% десе эмнени билдириши мүмкүн? 10 саясатчынын курамына кириши. Демек, таасири бар дегенди билдиреби? Таасири бар деген. Мисалы мен ошол жерде 3-чү болуп жүрөм да. 3-чү болуп жүрөм. Но бийликке менин таасирим канчалык экенин мен мисалы билбейм. Муну конвертация деп коет. Муну дагы ошого айландыра билиш керек, таасиргечи. Эң жөнөкөй жолу бул мандат алыш. Мандат алсаң, сен бийликке мындай түз
пикир айта аласың, бир топ депутаттар бириккен комитет аркылуу талап койсоң дагы болот. Жөнөкөй бул рейтинг, элдин бир бөлүгүндөгү пикири, оң пикири гана. Аны айландырыш керек мындай инструментке, бийликке.